Саламатсыздарбы, аты жөнүм Гүлүм Эркинбек кызы, 11 каналында аба ырайы тууралуу айтып берем. Красноярск облусундагы шамал күчтүү уруп, Дудинка шаарында көп кабаттуу үйдүн чатырын учуруп кетти. Красноярск аймагынын Таймырский районундагы катуу шамал жана бороон жүрүп, анын ылдамдыгы секундасына 20-25 метрге чейин жетип жатат. Бирок мындай шамал бир гана Дудинка шаарында эле эмес, Челябинсктеги мектептин да чатырын учуруп кеткен. Бирок мындан да катуу шамал агымы күн системасындагы Нептун жана Сатурн планеталарында кездешет. Мисалы, Нептундагы шамал чыгыштан батышка карай жүрүп, ылдамдыгы секундасына 325 метрге чейин жетет. Бирок катуу шамал жүргөн планеталардын бири Сатурнда буга салыштырмалуу 2 эсе ылдамыраак. Бул шамалга байланыштуу кыстырма маалымат болду. Эми Борбор Азия өлкөлөрүндө аба ырайы кандай болуп жатат? Буга кененирээк токтолсок. Казакстанда шамалдын багыты кескин өзгөрүп, түндүктө шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-20 метрге чейин жетүүдө. Ошондуктан чыгыш тарапта турган циклон айдалып келип борборунан орун алды. Бул жерлерде азыр жаан жаап жатат. Эртең Астана жана Алматы шаарларында жаан-чачын токтоп, күн чайыттай ачылат. Өзбекстанда аба ырайы жылуу болот. Асманды булут каптаса да, жаан-чачын күтүлбөйт. Түркменстандын Дашогуз өрөөнүндө эртең менен жаан жаап, күндүзү токтоп, кайра эле кечинде жаа баштайт. Ашхабад шаарында күн ачык. Тажикстандын Борбор шаары Душанбеде жаан катуу жаашы күтүлөт. Калган аймактарда асманды булут каптап, бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Кыргызстанда 23 мартта жана 24 мартта түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. 24 мартта күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда автожолдор тайгак болушу күтүлүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 24 мартта айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Кыргызстан жана ага кошуна болгон өлкөлөрдөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кандай гана аба ырайы болбосун, маанайыңыздар дайыма ачык болсун. Көрүшкөнчө.